такси жамааты силерге айтып өтүп кетейин. Таксопарк эксперт көптөн бери ушул таксопарк менен иштеп атам. Таксопарктын услугасы 2% болбосо ар бир заказдан 4 сом, либо күнүнө 55 сомдон. Услуганы өзүңүз выбирать этесиз жигиттер. Анан таксопаркта иштесеңиз, ушул таксопаркта подключение болуп, досуңузду алып келсеңиз, bir видео друга ошондой бонус бар. Сиздин балансыңызга 1000 сом салып берет. Таксопарктын номерин экранга калтырып коем жигиттер, WhatsApp'тан жазып, ушул таксопарк менен чогуу иштегиле. Мен деле ушул таксопарк менен көптөн иштешип келип атам. Таксопарк нормально эле. Кеттик. Ассаламу алейкум туугандар. Эртең мен да жумушка чыгып алгам. Машинаны кызытып атам азыр. Эртең мен саат 5:30 жумушка чыктым. Телефон Android зарядка өчүп калыптыр, жандырайынча 2% калып калыптыр. Пока машина кызыды туугандар, телефон деле кичине зарядка болсун. Бүгүн эртең мен жумушка чыгып атам. Бүгүн деништейли, жа туугандар, силерге деништеп көрсөтөйүнчү. Жарым бак бензин бар, машина кече мойка кылып койгом. Машина таптаза. Жумушка чыгабыз. Ассаламу алейкум туугандар. Дагы бир күн. Эртең мен да бүгүн турдум. Эртең мен турдум бүгүн туугандар. Саат 5:30. Представляете, 5:30 турдум мен. Мен вообще эртең мен турбайт элем. Эркекче айтканда эртең мен вообще тура албайм. Бүгүн как-то солдатский болуп эртең мен туруп кеттим го. Бүгүн денде иштейбиз. Канча болот, эмне болот, силерге мен көрсөтөт кетейин туугандар. Кеттик, жумушты баштайлы. Анан по пути сүйлөшүп кете беребиз. Лайктардан басып, каналга катталып койгула. Кеттик. Линияга чыга элекчи туугандар. Жолдот экен. Приоритет 19. Айтса дагы эле өтө элекмин. Приоритет көтөрүлүп калыптыр, а? О, коэффициент жанып турат туугандар. Мындай кылабыз эми. Толка комфорт кишини өчүрөйүнчү. Комфорт өчүрөйүн, гибкиди өчүрөйүн. Анан баштайбыз эми. Бисмилла. Саат 5-тен 28 мүнөт өттү мына. Биринчи заказды алып, насип кылса кечке чейин иштеп бунуку алдым. Saat 5'ten 47 minut öttü. 15 minut'ta oturdum. Böyle 15 çota jakşı koeffisient ben berberdi da. Bunu alıp verdim ben mayla yok. Bunu kança 39 kilometre 37 minut. Şuradan maşına az eкен ertең менде. Канча болот? Примерно 2000 болот го дейм. 2000 эмес, 1700, 1800 болот да. Чото 1.15 коэффициент жакшы эмес да. 1.15 коэффициент жакшы эмес. А так боло берет. Эртең менде билбейм, бунукуга посмотрим. Если что очередьте турабыз, болбосо сразу бунукудан кайтабыз. Кеттик. Опа, туугандар, 37 минут бунукуга келип калдык. Айттым го, мен эксперт болуп калгам да. Яндекста эксперт болуп калгам уже 1800, 1700, 1800 болуп. Жигиттер, экинчи заказ центрге алып келдим. 26 минут. Фатальная ошибка болду. Потому что карагыла, центрде иштеге жок. Мына крайларда жанып атат автобустарда, мына карагыла. Именно центрде эчтеке жок. 26 минут, 1,5 сом. 1560. Дагы бир заказ берген азыр. Без коэффициент, без ничего берген, алып алдым, айла жок. Центрде иштеге жок. Потому что эртең менен центрге айдабагыла туугандар. Центрде эртең менен пайдасы жок, короче. Азыр линиядан чыгам деп үспет этпей калдым, заказ берип жүрдү да. Өз линиядан чыгып мынандай түз айдаганда эмнеге чейин кайтап жакшы болот эле коэффициент менен алат элем ошол жактан. А эмнеден не стоит азыр? Центрде эч ким жок го.
Öldü o klient kusuydu o tuğanlar. Можете окна открыть еще? Да, я Жигиттер 40 минут Шереметьево не алып кет. Шереметьево алып келдим. 1520 рублей. Короче, Шереметьево. Шереметьеводан обратно Ленинградка вообще пробка тугандар. Блин. Пробканы вообще сүйбөйм да. Ошон үчүн эртең менен чыкпайм да. Пробка жестко болот да. Ленинградка центр жакы полный турат, красный. Ошого не кылсам, Шереметьевода саат тили мына 8 болуп тур тугандар. 2,5 саат ровно иштедим. 2,5 саатты канча иштеппин айтайынбы? 3,5 миң иштеппин. 2,5 саатта. Нормально эди. Бүгүн только Внуково, Шереметьево аэропорттор болот окшойт. Ага бир Домодедово барып келсем, анда Москваны аэропорту калбайт го. Рекорд коюп коем, Короче, жигиттер, Шереметтен не кылайын? Ленинградка айдайынбы? Ленинградка айдайым го, но пробкада тургум келбей атат да. Или лучше мындай Шереметте парковкада отурайынбы, заказ күтүп. Бардык эле азыр. Парковкада вообще полный экен. Бардык таксилер эртең менен келип алган. Міне бу Шеремет. Бу коэффициент жаңылып кетип аткан Шереметте. Короче, парковка Шереметтен алабыз тугандар. Тугандар Шереметке парковкага кирдим, отурам. Анан өткөнкү видеода bundan алдын видео чыгарганго көп айтыптыр да, Шаха, сен не Камриді мактап атасың, сенин Камрин Бычевский, бомжский комплектация экен, өлүп калган чектер жанып турат, андай мындай комментарийлер өтө көп болуптур тугандар. Досым, сага бир нерсе айтайынбы? Бекерге бергенде. Ломду дагы жутасың го, бекерге бергенде. Досым, сен сага бекерге матиз берсе делечи, мактап минесиң, эркекче айтып атам. Силер билбейсиңер да. Көп нерсени билбейсиңер. Ошон үчүн тугандар, антип комментарий, ооба Камри Бычевский этот комплектация, ооба чектер жанып турат. Бир сом бербегенде, бекерге айдап жүргөндө, матиз болсо деле мактап минесиң го тугандар. Ишенип койгула. Матиз болобу, Жигули болобу, бекер болсо, любой нерсени мактап минесиң. Ошондой тугандар. Дагы жакында таксопарк рулимден бизнеске машина алабыз. Азыр рейтингим кичине 486, ошо рейтингди көтөрүп алайын, анан бизнеске аракет кылам, кудай калса. Хуйнчий машиналар бар экен, ошо хуйнчий машина алып, бизнес таксиге чыгышка аракет кылам. Надо туфли купить, рубашку, там вот эту форму надо купить, да. Самое главное бул жерде бизнесте интервьюду проблема болуп атат. Уже интервью мага өтө мындай проблема болуп атат. Интервьюду тапшырышым керек. Азыр видеолор көрүп обучение этип атам. Интервью тапшырып алсам, кудай калса бизнес таксиде. Бизнеске неге чыгып атам? Бизнесмен комфорт плюс бирдей эле акча табат тугандар. Бизнеске просто контент үчүн чыгып атам. Мен вообще албайм. Мына комфорт плюс деле ошол акчаны табып атам. Просто контент кылам деп ошо аракет кылтам. И ошондой комментарий жазбагыла, жаза бергиле, хорошо. Мен комментария не обращаем внимания, да, что там пишут, как там пишут. Ошондой Бычевский комплектацияны мактап атасың, болбогон машинаны мактап атасың, бир Аризоду мактайсың, бир Камриди мактайсың. Тугандар, силерге бекер машина берсе, Матизди деле бактайсың досум, андай жазба. Бул жерде көп сөздөр бар да. Бар жокты айта албайм. Ошондой тугандар. Лайктан басып койгула, бир от души каналга катталып.
Если что, Шаха Москвенин группасына ушул комментарий закрепить етіп коем ссылканы. WhatsApp группа 500 адам бар. Чисто общение, салам-палам, там туда-сюда, где ГАИ, қандай документтер, ошондай темалары болот. И группа катталып, ошол жерде жазып общение кармасаңыздар болот. Реклама таштаганда сразу удалить кылабыз. Капа болбогула. Реклама группа эмес, чисто сүйлөшүп, общение, жаңылыктарды билип, ошондой группа. Так что все. Заказ күтөбүз туугандар. Мына жетимди карагыла, Мына парковкада турам, тиякта туалет бар го, Бля, мына карагыла, Мен алдым да сүйүп атат го бу жетим. Заказ күтүп отурсам. Мына карагыла. Тиякта туалет бар. О, тиякта туалет бар, шлагбаумге жетпей, да турат мына. Ошол жерде туалет бар. Мына не кылтат мына ойга? Не кылтат? Мен алдым да сүйүп атат, карагыла. Биз чурка дейт. Ким чурка бул жерде? Айткылачы. Карап атат мага. Хунчи минип алыптыр, хунчи. Бизнес таксиде иштейт окшойт. Жигиттер, аэропорттон алып келдим, 38 минут. 1680. Заправканын поезди келип калды, карагыла. Заправка түгөнүп калды туугандар. Клиентпен келдим, коркуп айдап атам да, качан өчүп калам деп. Азыр эмнеде заправка бар экен. Заправка этип алайынчы. Аэропорттон жакшы эле. Без коэффициент келдим туугандар, без коэффициент. 1,5 сааттай отурдум аэропортто, Шереметте. 1,5 сааттай отуруп, заказ алып кайттык да. Уже саат деле мына 10 болуптур, ровно. Жакшы болот. Нерде заправка бар экен. Жигиттер 10 минут, 12 минут. Жетим 60 кирген бабуля 10 минутту 650 сомдук заказ кылып койду го. Şu орустарга түшүнбөйм да. Биз апаларыбыз бар го. Биз апаларыбыз кой балам дейт. Пешком эле жетип алам дейт. 600 сом берип жүрасыңбы дейт. А буларда 10 минут жерге 600 сом, 700 сом акчаны аябайт да. Бизгилер башкача, апаларыбыз, аталарыбыз кой балам пешком эле жетип алам. Автобусда эле барып алам дейт. Жетип алам дейт. Буларды карагыла. Акча зың, не проблема, короче. Биз апаларыбызга рахмат, короче. Ушундай. Заказ алып келдим азыр. Заказ бербей атат го. Активность дагы 20 болуп калды. 23 эле. Эки заказды атмен кылдым да, кайсы жерге барайын дедим. Заказ бербей атат го. Заказ бербей атат го, жигиттер. Не кылсам, парковкада кичине отурайынбы? Көчөдө кар жаап атат. Кар жаап атат. Кар, туугандар, кар. Снег идет. А мы тут пашем, зарабатываем, бабки туда-сюда делаем. Шаха, мына чектериң жанып жүрөт го, не иште бу гаишниктер унчукпай атабы дегендерге айтып коеюн, ошо комментарийде көп жазышыптыр ошону. Туугандар, бул чектерди гаишниктер токтотсо, машинаны мындай кылып өчүрөм. Гаишник токтотот го, ушундай өчүрөм, айнекти ачам, документтерди берем. А если өчүрө албай калып, клиенттер гаишниктер сүйлөнүп калса, салам алейкум, таксопарк рулим, тут проблема такой дейм, сразу өздөрү чечип коет. Салам алейкум. Ошондой. А если өчүрүп машинаны, гаишник токтоткондо машинаны өчүрөм, как положено, чектер көрүнбөйт, документти берем, все, езжай десе, кетип кала берем. Если доебаться, кечирип койсоңор, если успеть этпей калып, чектерди көрүп калса,
таксопаркке. Алло дейм. Чечет өздөрү чечип коет. Ошон үчүн жүрөм жигиттер, айдап эле коркпой. Заказ бербей атат. 2 oldu. 12 oldu. Доход силерге көрсөтүп коюн, абеке чейин канча иштедим, а? Мына 5000. 5 заказ менен 5000 иштедим. Саат 12, үйгө кетип атам. Үйгө барып чай пайды ичем. Короче, мындай болуп атат тугандар. Мен билесиңерби, только ночь иштейм го. Ошого ночь иштеп, вампир болуп калыпмын, ден иште албай атам. Ошого үйгө кетип атам азыр, барып уктап чай пайды ичип кечинде дагы чыгабыз жумушка. Просто азыр жакпады мага ден. Эркекче. Мага ден жакпады. Ночь жакшы экен. Ночта пробка эмес, кипиш эмес, каша эмес. Ночь иштеп вампир болуп калыпмын да, серьезно. Мага адамдар жакпай атат мага. Мага карагыла, адамдар вообще көп. Машиналар бардыгы, таксистер вообще каша на улице. Неудобно болуп атат мага. Ден болбоду. Кийинки видео роликте только ночь иштеп көрсөтөм. Ошондой. А так жакшы эле, результат кандай? Результат жакшы эле. Мына саат 12 чейин 5000 иштеп койдум. Болот. Сону 5 заказ менен 5000 чистым иштеп койдум. Просто кечке чейин дагы иштесем, примерно 12-13 иштеп коем, 12-13 миң иштесем болот. Кечке чейин иштесем да. Азыр барып, чай пайды ичип, эс алып. Короче, ошондой. Ночь эле иштейинчи тинч эле, пробка жок. Пробка жестко болот экен эртемен. Мага жакпады. Ночь иштесем деле ошол результат кылам. Ден иштесем деле ошол результат. Айырмасы жок да. Не кылам, өзүм кыйнап эртемен саат 5те турабы, уктап, эс алып, секен чыгам, баары ошол доход иштейм ночта деле. Ошондой. Видеоду болушунча тарттым тугандар. Ден иштейин деп бүгүн до вечера иштейм деп чыктым беле, силерге результат көрсөтөм деп болбой калды. Өзү дайымкиде эле болбой калат. Ошондой. Бардыгыңарга ассаламу алейкум. Бардыгыңарга ийгилик, такси байкелер, жакшы иштегиле. Документтерди жакшылап карап жүргүлө. Москвада азыр кичине жестко болуп калды. А так иштесе болуп атат, нормальный. Биз үйгө айдадык анда жигиттер. Машина заправка жарым бак бар пока что. 8 километр экен. 8 километр 14 минутта жетип барам үйгө. Эшикте жаман суук болуп атат, Эшикте жестко суук болуп атат. Жерде авария болуптур. Бамперин сындырып таштаптыр.